Саламатсыздар достор. Бүгүн сиздер менен биз JavaScript программалоо тилинде өзгөрмөлөрдү таанытуунун, башкача айтканда жарыялоонун түрлөрүн үйрөнөбүз. Достор, JavaScript программалоо тилинде азыркы учурда 4 жол менен өзгөрмөлөрдү таанытса, башкача айтканда жарыяласа болот экен. Биринчиси var, андан кийин let, андан кийин const жана эч нерсе жазбай туруп эле өзгөрмөнү жазып туруп маани ыйгарса болот экен да. Достор, var деген 1995-жылдан баштап 2015-жылга чейин колдонулуп келген да. Бул var аркылуу өзгөрмөлөрдү таанытуу. Андан кийин 2015-жылдан кийин let менен const деген сөздүн жардамында таанытса боло турган болгон да. Себеби 2015-жылдан кийин ECMAScript'ин 6-версиясы чыгып баштаган. Башкача айтканда 6-версиясынан баштап JavaScript жакшылап иштелип чыгып өнүгө баштаган да. Достор, эми өзгөрмө дегенде эмнени түшүнөбүз? Өзгөрмө дегенде бул кандайдыр бир кампаны түшүнсөк болот да. Өзгөрмө өзүнө кандайдыр бир маанини камтып турат. Кандайдыр бир санды болушу мүмкүн, же сүйлөмдүү, же болбосо чоң бир нерсени камтышы мүмкүн да. Бул жерде кампанын сүрөтүн көрүп турабыз. Бачок. Биз бачокко эмнелерди салабыз? Бачокко биз түрдүү нерсе, буудай салышыбыз мүмкүн, же болбосо башка нерселерди салышыбыз мүмкүн. Мисалы эле, же болбосо банкаларды элестетсек болот. Банкаларда биз банкага варенье жабабыз, кээде суу куюп коюшубуз мүмкүн, же болбосо жана башка нерселерди салышыбыз мүмкүн да. Ошондой эле JavaScript'те өзгөрмөлөргө биз кандайдыр бир маанини ыйгарабыз. Анда баштап көрөлү. Var сөзүнүн жардамында өзгөрмө түзөлү. Өзгөрмө бул var деп сөз жазып туруп, андан кийин өзгөрмөнүн атын жазабыз да. Мисалы, a дедик, a барабар 5 десек, анда бул жерде a менен 5 бири-бирине барабар деген нерсени түшүндүрбөйт. Бул жерде 1 барабардын жардамы менен ага анын маанисине 5 деген сөздү ыйгарып койдук да. Бул деген мисалы мындай деген. Name десек, name барабар Айзада десек, анда name'дин мааниси Айзада болуп калды. Бизде адам деген, адамды эле алсак, адамдын аты бар, фамилиясы бар, жашы бар. Ошондой эле адамдын атыны билүү үчүн бул жерге name деген өзгөрмөнү жаздык дагы. Name'ге Айзада деген сөздү ыйгардык, достор. Ошондой эле var деп туруп age десек, age барабар 25 десек, анда бул жерде age деген өзгөрмөнүн мааниси 25 болуп калды, достор. Эгерде биз өзгөрмөнү таанытып атканда кандайдыр бир символ менен жаза турган болсок, символду камтыган маанини ала турган болсо өзгөрмө, анда биз мондай кавычканы ачып туруп, ошонун ичине символдорду, сөздү жазабыз. Ал эми кандайдыр бир жөн гана сан боло турган болсо, анда кавычкасыз эле жөн гана санды жазып алабыз, достор. Ошондой эле, достор. Мен бул жерде буну комментарийге алып турайын дагы. Ар бирин var деп өзүнчө таанытпай эле, var деп туруп name, андан кийин age деп таанытсак болот. Жана жазып алгандан кийин гана маанисин ыйгарсак болот. Айзада деп туруп, андан кийин age барабар 25 деп. Достор, ушундай түрдө дагы жазып алсак болот. Бул жерде var деп туруп 5 дедик, андан кийин var деп туруп name түздүк, андан кийин дагы var деп туруп 25 дедик го. Антип отурбай эле ушинтип жазсак болот. Ошондой эле, же болбосо бул жерге көрсөтпөй кетейин. Var деп туруп эле сразу name барабар Айзада, же болбосо жана age барабар
25 деп сразу жазып кетсек болот достор. Достор, биз өзгөрмөлөрдү таанытып атканда, айтып кеттим, символдорду жазып атканда кавычкага алабыз. Ал эми сөз жөн гана цифраны колдонсок, анда биз кавычка жазып алабыз достор. Эми достор, ошондой эле let'тин жардамы менен дагы жарыяласак болот. Ушул эле name дегенди алсам, мисалы чоң тамга менен name деп жазып алайын. Name деп эле color дейин, мисалы color цвет, көк цвет. Ошондой эле flower, type of flower, гүлдүн тиби десек, мисалы розаны ала турган болсок, роза десек гүлдүн атын. Ушинтип жазып алсак болот. Достор, эми караңыздар. Биз өзгөрмөлөрдүн атын белгилеп атканда, биз цифра менен баштабайбыз. Цифра менен баштасак, анда ошибка болуп калат. Биз өзгөрмөлөрдү жалаң символдор менен белгилесек болот. Мисалы, let деп туруп 5 барабар 15 дей албайбыз да. Бул жерде цифра менен белгилегенге болбойт. Анын ордуна биз символдор менен белгилешибиз керек. Мисалы, бул жерде мен жаздым го type of flowers деп. Ушинтип баштамгасын өзүбүзгө түшүнүктүү кылып белгилесек болот. Кичинекей тамга менен баштап, же болбосо чоң тамга менен баштап. Бирок өзгөрмөлөрдү таанытып атканыбызда биз чоң тамга менен баштасак да бир аз туура эмес болуп калат. Себеби көбүнчө функциялардын аталыштары чоң тамга менен башталат. Биз мисалы тиги type of flowers'ти монтип жазып алсак да болот да. Underscore'дун жардамында. Type of flowers деп жазсак, бул жердеги өзгөрмөнүн аталышы эки башка. Себеби бул жерде башкача белгиленип турат. Бул жерде type, андан кийин of деген бирге жазылып турат. А бул жерде type'дан кийин underscore, андан кийин of деп жазылып турат да. Достор, ошондой эле биз бул жерде type of flowers'ти peony деп жаздык. Ошондой эле бул жерде type of flowers'ти роза деп жаздык. Экөөнүн мааниси эки башка, себеби айырмаланып турат. Бул жакта деле name дегенди биз let деп туруп name десек, бул name менен бул name экөө окшош эмес. Бул жерге var деп туруп деле name десек, экөө окшош эмес. Себеби бул жерде name деген чоң тамга менен башталып атат, а бул жерде name деген кичинекей тамга менен башталып атат, достор. Эми биз ушу жазгандарыбызды чыгарып алсак, мисалы башынан өчүрүп туруп аты деп туруп, мисалы аты name, андан кийин жашы age, ошондой эле гүлдүн атын чыгара турган болсок, бул жерге flowers, type of flowers десек, гүлдүн түрү дейли. Эми иштетип көрөлү, достор. Бизден бул жерде аты деп
консолго аты деп жаздык. Бул жөн гана өзгөрмө эмес, бул жерде жөн гана символду жаздык. Андан кийин өзгөрмөнү чакырдык да, үтүрдүн жардамы менен өзгөрмөнү чакырганда жөн гана өзгөрмөнүн атын жазабыз. Бул жакта кандайдыр бир текстти чыгарыш үчүн кавычканын ичине текстти жазып чыгара алабыз. Бул жерде аты деп туруп, анан өзгөрмөнү чакырдык. Бул жердеги биздин өзгөрмөнү name дегенбиз. Name'imiz азыр Айзадага барабар, H25ке барабар. Бул жерде жашы H деп чакырдык. Жашы 25, гүлдүн түрү роза достор. Эми достор караңыздар. Биз бул жакта өзгөрмөлөрдү жарыяладык. Өзгөрмөнүн аты айтып тургандай эле достор, өзгөрмөлөрдү өзгөртүүгө болот. Мисалы, name жогоруда Айзада деп турса, аны биз Айдана деп өзгөртө алабыз дагы. Аны кайрадан жашындагы H мисалы 20 деп өзгөртсөк, кайрадан эле чакырып көрөлү. Анда биздин өзгөрмөбүз өзгөргөн болот достор. Биринчисинде бул жерде Айзада, андан кийин 25 чыгат. Андан кийин биз өзгөрткөнүбүз үчүн, бул жерден өзгөрткөнүбүз үчүн консолдон биринчи консолдор чыгарып, андан кийин өзгөрткөнүбүз үчүн кийинки өзгөргөндө, бул жерден чакырганда консолдо биздин name жана h'ибиз өзгөргөн болот достор. Караңыздар, биринчи Айзада чыкты, андан кийин жашы 25, гүлдүн аты Роза, андан кийин бул жерден өзгөрткөн үчүн Айдана, бул жерде Айдана, андан жашы бул жерде H20, бул жерде 20 болду достор. Let'te деле ошентип өзгөртсөк болот. Мисалы, так, type of flowers биз гүлдүн түрүнү, мисалы, так, гүлдүн түрү кала десек, бизде кала деген гүл бар. Эми гүлдүн түрүн чыгара турган болсок, кайра эле гүлдүн түрү кала болуп калды достор. Роза деп коеюн. Аты Айзада, жерден Айдана болсун. Караңыздар, биздин атыбыз Айзада, жашы 25, андан гүлдүн түрү Роза. Андан кийин биз бул жерден name'ди жана h'ти өзгөрттүк. Бул жерден гүлдүн түрүн да өзгөрттүк. Кийинкиде гүлдүн түрү Кала, жашы 20, Айдана болуп чыкты. Достор, биз сиздер менен var жана let деген сөздүн жардамында өзгөрмөлөрдү таанытканды үйрөндүк. Андан кийин дагы бир таанытуу жолу бар. Бул const деген достор. Const дегенде достор биз эмнени түшүнөбүз? Const деген бул константа. Ал өзгөрмө жарыялангандан кийин, const сөзүнүн жардамында жарыялангандан кийин ал өзгөрмөнү кийин өзгөртүүгө болбойт. Биз бул жакта name h'терди өзгөртүп жаттык го. Бул жерде const'то өзгөртө албайбыз достор. Мисалы, биз константанын жардамы менен баасы, мисалы, бир нерсенин кандайдыр бир нерсенин баасы price $50 боло турган болсо, же 50 сом боло турган болсо, биз аны кийин өзгөртө албайбыз. Ал нерсенин баасыны кийин өзгөртүүгө болбойт. Ошибка берип калат да, мисалы, консоль. Так. Мисалы, нандын баасы боло турган болсо, бааны чыгара турган болсок, price. Биздин нандын баасы 50 сом. Андан кийин биз нандын баасын өзгөртүшүбүз керек боло турган болсо, price'ты биз барып туруп 60 сом, 60 цифра менен же болбосо монтип 60 сом деп жаза албайбыз достор. Себеби бул константа достор. Константа
биринчи алган мааниси боюнча гана алынат дагы, кийин аны өзгөртүүгө болбойт. Мисалы бизде пини билебиз, пи деген 3,14 барабар. 3,14. Аны пи дайыма бизде 3,14 барабар. Ал нерсени өзгөртүүгө болбойт, пинин мааниси пинин мааниси 3,14 барабар достор. Пи ар деп койдум, пи мындай жазылат беле. Пинин мааниси 3,14 барабар. Эми достор, эгерде биз константа деле кандайдыр бир константаны жарыялап, мисалы бул жерге name деп койсок, ага эч кандай маани ыйгарбасак, анын мааниси жок болуп калат дагы. Ал консольдон чыгарганда анын мааниси undefined болуп калат да. Мисалы name. Бизде бул жерде ошибка берип атат. Бизде достор бул жерде айтып атат, константа дейт, неме маанисиз болбош керек деп атат да, маанисиз жарыяланбаш керек деп атат да. Биз бул жерде константанын мааниси жок эле жарыялап койдук. Азыр чыгара турган болсок, анда константадан бизге ошибка берип атат. Бул жерде бул маани жарыяланганы менен, өзгөрмө жарыяланганы менен анын мааниси жок дейт. Ал эми константаны жөн гана жарыялай албайт экенбиз. Бул let, мисалы varда жөн гана name'ди жарыялап койсок болот. Аны чыгара турган болсок, достор, бул жерде name деп жаздык. Анын мааниси достор бизде undefined болот. Себеби биз var менен жарыялаган учурда анын мааниси undefined, башкача айтканда мааниси жок болуп калды да. Let менен жарыялаганыбызда деле name деп жарыяласак, let'те дагы undefined болот да. Бир гана константада биз маанисиз бир өзгөрмө жарыялай албайт экенбиз. Себеби константа өзү айтып тургандай эле кандайдыр бир туруктуу нерсе да, ал уже мааниси бар болгон туруктуу нерсени биз константа const сөзүнүн жардамында жарыялап алат экенбиз. Достор, сиздерге жана айтып кеттим, биз кандайдыр бир өзгөрмөнү жарыялап атканда, аны биз цифралар менен жарыялай албайбыз. Мисалы var деп туруп, мондай түрдүү символдордун жардамында доллар же болбосо underscore ушулардын жардамында жарыяласак болот. Биз цифралар менен жарыялай албайбыз, достор. Мен ойлойм, бүгүнкү сабак баарыңыздарга эле түшүнүктүү болду окшойт деп. Биз сиздер менен бүгүнкү сабакта өзгөрмөлөрдү кантип таанытуу керектигин үйрөндүк. Эң негизги маалыматты бердим. Анда эмесе достор, сиздер менен кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.